Республикада буга чейин 452 айыл аймак болсо, административдик аймактык реформадан соң 217 кыскартылып, 235 айыл аймак калтырылат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө окутуу семинарлары жүргүзүлүп, ирлештирүү иштери боюнча жалпы маалыматтар берилүүдө. Биз келген максатыбыз ошол айыл өкмөт башчыларына, жооптуу катчыларына, жергиликтүү кеңештин төрагаларына жана башка жооптуу адистерге ошо реформа тууралуу толук маалымат берели деп келдик. Бул реформа казыркы учурда керек болчу. Реформанын негизги максаты бул баягы аймактарды бириктирүү эле эмес, а бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Казыр интернет байланыш жакшы өнүгүп атат. Санарип аймак системасы түндүк кирип атат. Ошон үчүн жарандар көбүнчө справкаларды, керектүү маалыматтарды баарын ошол интернет аркылуу эле алып калышты. Ошонун баары реформаны жүргүзүүгө дагы себеп болуп калды. Өлкө башчынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси алгач пилоттук негизде Түп районунда башталган. Буга чейин райондо 13 айыл аймак болсо, алар ирлештирип 5 айыл аймак болуп түзүлгөн. Реформанын жүрүшүндө жаңы штаттык бирдик түзүмү адистердин тажрыйбасы жана билимине карата бекитилип, иштен бошогондорго компенсация каралган. Bir жылдын жүзү болду. Иш жаман эмес, иш жүрүп атат. Кудай буйрса, ошол мурда ошо Түп районунда 13 айыл өкмөт болсок, азыр 5 айыл өкмөт болуп, ошол пилоттук режим болуп киргенбиз. Иш жакшы, алдыңкы жылып баратабыз. Мына 23 жыл ошол 24 жылга чейин ошол ар бир айыл өкмөтүбүздө ошол бөлүнүп берилген акчалар боюнча техникалар алдык, жакшы өзүнүн спецтехникаларданчы. Андан башка бул мунапыс боюнча иш алып баратабыз. Буга буйрса абдан жакшы десек болот. Мындай жаңылануу жергиликтүүлөр үчүн дагы ыңгайлуу. Аймакташтыруунун негизинде инвестиция тартуу аркылуу айыл аймакта бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, калктын жашоо шартын жакшыртууга жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө дагы өбөлгө болору белгиленди. Балыкчы шаарында Кочкор, Тогуз-Торо, анан Ысык көл областынын Ысык көл райондорундагы жана АТР боюнча жыйын болду да. Ошол жыйынды ушул кадровой служба алып барды десек болот. Ошол жерде ошол көп суроолор берилди да. Бул жерде көбүнчө суроо ошол айыл башчылар кандай болот, канча айыл бириккенде канча айыл башы калыш керек, анан айлык тууралуу да маселе болду да. Ошондуктан биз ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясатын ар бир ушул айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин төрагалары колдош керек. Реформа толук кандуу ишке аша турган болсо, бир катар айыл аймак дотациядан чыгып, бюджетин көбөйтүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Миргүл Жеңишева, Аслабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.